жаңы өкмөт келгенде элдин көбү сүйүнгөн, мына булар жаратмандар окшойт. Бир элибизге жакшылык алып кетти. Келе албай атып, мына четинен сатып, кыйратып киришти да. Өнөктөштөрү мына Лиглас чылымдар. Эми өткөндө биз Лигласта да айтканбыз. Айнек чыгарган бир ишкана болсо, бир тегирмен куруп көрбөсө тажрыйбасында, ошолорго Лигласта карматтыңар деп. Мына биз айткандай болуп калып чыкты. Эми болсо, Орусиялык Кениядан чай ташыган, кофе ташыган бир жеке бир аялга мындай келишим түзүү алдында турат да, мындай сатылганда. Биздин элчиликтен, атайын кызматтардан маалымат алдыңарбы? Бул ким деп? Орус аял. Баягы дедлайн деп коет, 25 сентябрда прием заявок бүттү да, кече межведомственный комиссияда жогоруда айтып кеткен чогулдук. Кече ошо полный материал данныйларын алып, компетентный органдарга жибердик. Ал боюнча изилдөө жүрөт. Ал изилдөө жүрүп, азыр процесс переговору, алардын официальный заключениялары алабыз компетентный органдар. Оборотту канча экен алардын? Баланс отчетторун алдыңарбы? Ошолордун баарын бүгүн алар официалдуу түрдө баягы заверять этип перевод кылат экен. Ошолордун баарын бүгүн кечке чейин алып келип беребиз деди. Жо, мындай чоң мобилдик компанияны эми чоң корпорациялар сатып алууга кызыктар болуш керек да. Анан бул чай ташыган айымдын кызыкканы кандай? Ал жеке өзү сатып алат экен өзүнө. Жанарбек Кубанычбекович, өзүңүзгө маалым болгондой, биз баягы объявление берип Кыргызстанда эле берип коюп отурган жокпуз. Биз мурун баягы бүт дүйнөдө болгон сотуу компаниялардын ар бирөөнүн официальный почта менен биздин заявкаларды жиберип, Кытайдан келген, Турциядан келген 1-2 ай изучать этип эле баягы сот иштери да бар да, ичинде рисктеричи. Ошол көптөрү отказывались да. Анан азыр келди, мыйзам чегинде карап көрөбүз, если платежеспособный болсо сатабыз. Рахмат. Кече шайлоодо бир талапкерге мындай кара пиар кылып атат. Бул келсе сатып ят дейт. Мен айтат элем, сата турган эч нерсе калган жок. Баары сатылып бүттү, эми ошон үчүн мындай этияттабаш керек. Ашырбек Молдонович, мына Лиглас боюнча Зиралиевдин иши, аларды алып келгени, тааныштырган бардыгы белгилүү болсо дагы, ошол кишини өкмөт тескерисинче рахмат, ушундай шылуундар менен бизге сен алып келип өлкөбүздү уят кылып бердиң, шерменде кылдың бизди деп туруп, ал кишини кызматтан көтөрүп атат. Андан кийин да уяты чыкты. Жан кызматтан албайт. Эмне үчүн сиздер мындай рахмат айтып атасыңар? Эми буларды мындай тиешелүү жазасын бериш керек да. Биз айтканыбыз туура чыкты. Ошол Лигласты казып чыккандарга биз тескерисинче жанагы ызы чугулдуңар деп эмес, ошолорго рахмат деп өкмөт мындай өзүнүн рахмат деген сөзүн айтыш керек. Ошон үчүн эми Мегаком бул мына Кумтөрдөн кийинки эле бизге салык төлөөчү чоң ишкана. Эң чоң ишканабыз. Ошон үчүн мындай стратегиялык ишканаларды сатууда өкмөт абдан мындай терең изилдеп, дыкаттык менен мамиле кылса деген бизде мындай тилек да.